Салам достор, мен Зузу Качиева, уникалдуу коуч. Бүгүн мен сиздерге Азербайжанга Баку шаарында саякаттоомдун биринчи бөлүгүн көрсөткөнү чечтим. Эң башынан баштаган жакшы көрөм. Мынакей азыр аэропортто самолетумду күтүп атам. Анан кийин самолетко учкандан кийин ошончалык айнектин жанында отурганды жакшы көрөм. Ошону эске алып, Кудайым да мага боор ачып, стюардесса менен сүйлөшсөм, чын эле бош жерге барып мени отургузуп койду. Абдан кубанып, айнектен карап, ушу жараткандын укмуштуу жаратылышы, өзгөчө булуттар, асман, көк асман, кээде күндүн батканын көрө аласың, кээде башка самолетторду да атүгүл көрө аласың. Ошентип мен Стамбулга учуп кондум, Сабиха Gökçen аэропортунда. Бул жерден меники пересадка Бакуга. Албетте канча саат, ышылса көп саат күттүм. Анан аман эсен Бакуга учуп келдим. Бакунун аэропорту ушундай экен, ичинен караганда. Анан бул жакта болсо бир дос кызым менен жолукмакмын. Илгери Турцияда жашап жүргөндө таанышканбыз. Ал өзү Азербайжан кыз, бирок Орусияда өскөн кыз. Азыр Азербайжанда жашап атыптыр. Мени тосуп алам деди машина менен. Ошончалык кубанганман. Аны күтүп отурганча, негизи зал ожидания абдан жакшы экен. Ыңгайлуу мондай диванчиктер бар экен. Эгер байкасаңар, мына жакта адамдар да уктап атат. Мен да уктадым ушул жерде. Анткени түнчүндө учуп келдим. Эртең менен дос кыз келгенче, аны күткөнчө. Биринчи эле кезекте кофеге бара алчы десем, Starbucks бар дегенен абдан сүйүнүп, Starbucksка жөнөдүк. Мынакей кофелерди алып алып, ичип, канча ортодо 7 жыл өтүп кетиптир көрүшпөгөнүбүзгө. Стамбулда, Измирде чогуу саякаттаганбыз. Ошол Измирдеги саякаттообузду эстеп, сүйлөшүп, анан анын үйүнө барып бир аз уктадым. Уктагандан кийин ал жумушунан бошогондон кийин кой эми бир ресторанга барып тамактанып келели десек, үйдүн жанында грузин рестораны бар экен. Ушундай абдан кооз экен. Грузин ресторанынан негизи хинкали аябай жагат да. Биздин мантыга окшоштурам даамынчы. Мантыны сагынам да. Ошондон биринчи шорпо ичким келди, анткени аябай узак жол жүрдүм. Мына хинкалинда жеп кубанып, манты жегендей болуп калдым. Албетте анан сүрөткө түшүп, ресторанын ичин кыдырып, пикир алмашып досум менен. Анан кечинде менин башка досум Дубайдан келмек. Ал өзү англисче сүйлөгөн досум. Ал досум менен да илгери биз Турцияда бирге саякаттаганбыз. Негизи ал экөөбүздүн планыбыз ошол Бакудан жолугуп, убакытты чогуу өткөрүп, чогуу саякаттайбыз дегенбиз. Ага ушундай сонун букет сатып алдым. Ошол букет менен тосуп алайын дедим, анткени ал менен 4 жылдан бери көрүшө элек экен. Анан ушинтип бул Азербайжандагы досум менен аэропортко кайта аны суранып, анткени анын машинеси бар. Кечинде тиги дос кызымды тосуп алганга жөнөдүк. Экөөбүз букет көтөрүп алып. Анан албетте учурунда учуп келди, жолуктук, аябай кубандык. Деп, бул негизи өзү Филиппинден келген кыз. Кыргызстанда 1,5 жыл жашаган, кыргыз тилин үйрөнгөн, бир аз кыргызча сүйлөйт. Бирок биз көбүнчө англисче сүйлөшөбүз, анткени анын эне тили англисче, кыргызчаны толук билбегендиктен мен дагы ал менен англисче сүйлөшөм. Биз Booking.com'дан алган квартирабыз ушундай экен, 15-чи кабат. Түнчүндө келдик, жайгаштык, анан уктадык, анан эртең менен да сиздерге көрсөтөм дедим. Азыр түнкү көрүнүш, мынакей эртең мененки көрүнүш балкондон. Бакуну биринчи кезекте күндүзү көзүбүз менен көрүп атабыз. Эми биздин максат сыртка чыгып, ичери шехир деп коет экен. Шаардын ичинде эски шаар бар экен. Негизи билесиңер го, мен блогумда эски шаарларды жакшы көрөмүн. Мына көрдүңөрбү? Биринчи эле ошо эски шаарга келдик. Эски шаардын ичин кыдырайлы деп экөөбүз анан сүйлөшкөнчө, жаңылыктарды бөлүшкөнчө, ичин кыдырып, видео сүрөткө тартканча, анан ойлоп кеттим, мен силерге да блог жасайм да депчи, блогко мага видео керек, сүрөт керек деп
Анан экөөбүз кыдырып жөнөдүк эски шаарды көргөнү. Бирок кийинчерээк биз тур алдык. Турда дагы жакшы экен, түшүндүрүп берет, айтып берет. Бул шаардын ар кайсы кызыктуу достопримечательностин. Биринчи күнү биз өзүбүз эле ушинтип кыдырдык. Анан дагы көрсөтөм сиздерге тур менен жүргөнүбүздү. Өзүбүз эле кыдырып, өзүбүз эле жүрүп, бирок абдан кызыктуу бир окуяга туш болдум. Сиздер үчүн да кызыктуу болот. Өзгөчө Советтер Союзунда чоңойгон эжеке байкелерге кызыктуу болот. Себеби бир фильм, Советтер Союзунда тартылган фильм ушул жерде тартылыптыр. Мен ошого абдан таң калдым. Ал жерде керек болсо музей кылып коюптур. Мынакей, могу жер. Кандай деп ойлойсуң, кайсыл фильм бул жерде? Эсиңерге түштүбү? Ушул фрагмент. Атайын сүрөт менен көрсөтүп атам. Видео менен дагы. Миронов, керек болсо могу Мироновдун костюм шымын илип коюштур ичинде музейде. Мына көрдүңөрбү? Бриллиантовая рука деген фильм, Советский Союздун фильми. Ушул жерде Азербайжанда, Бакуда, ушу эски шаардын ушул жерде жана жыгылып түшөт го, бананга тайгаланып. Ушул жерден да көрсө, бул жер мага абдан кызыктуу болду, абдан кызыктуу болуп, өзүнчө эле ушул жерден көп маалымат алып, келген орустар менен сүйлөшүп, пикир алмашып, ушул кинону эстедик. Андан ары жөнөдүк эми. Эмнелер дагы көрөбүз, кандай нерселерди көрөбүз. Негизи ушуну эски шаарлардын дубалдары жагат, мага мунаралары жагат. Ошол бул болсо Four Seasons деген отель экен, ошо Бакуда эң кымбат отель деп айтышты окшойт, эгер жаңылышпасам. Прям Каспия деңизинин жээгинде, мына эски шехирде мен жакындатып сиздерге көрсөттүм да, чокусун. Ошол Four Seasons отельдин чокусун. Ушинтип кеттик, карагылачы ичи кандай сон, карагылачы илгеркилер кандай үйлөрдө жашашкан, кандай жерлерде жашашкан. Мен ушул дубалдардын боёгу кофе с молоком деп коет го, боёк бежевый. Ушул бир эле эски шаар ушуна окшойт, ушундай боёго окшойт десе, көрсө болгон Бакунун ичиндеги заманбап имараттар да ушундай боёкту экен. Көрсө бул Бакудан эле чыккан бир кызыктуу ташты да окшойт, ошо таштан ушундай жаңы үйлөр деле курушкан экен да. Кийинчерээк сиздерге көрсөтөм. Кадимки заманбап шаар. Бул эски шехир болгон үчүн, эски шаар болгон үчүн ушундай го деп ойлосом, көрсө бүт эле жерде ушундай экен. Негизи Баку абдан жакты мага. Абдан таң калдым. Себеби Баку деле, Азербайжан деле илгери Советтер Союзунун өлкөсүнүн бири эмес беле. Бирок азыр такыр башкача болуп калыптыр. Такыр ар түрдүү имараттар бар экен. Көрсө, азербайжандыктар да нефть чыккан үчүн булар бай келишет экен. Ошондон шаардын ичин абдан кооздошуптур. Экинчи, үчүнчү бөлүктөн көрөсүңөр, ошо саякаттоодо шаардын ичи кандай кооз экен, кандай чоң имараттар бар, ар түрдүү имараттар бар. Ошонун баарын мен сиздерге көрсөтөм. Азыр болсо бул музей катары, ачык музей, эски шаардын ичинде биз кыдырып жүрөбүз. Албетте, Instagram үчүн, TikTok үчүн тартып, көп толтура сүрөттөргө түшүп, видеого тартып, YouTube'ду да эстеп, могу жер дагы абдан кызыктуу жер экен. Азыр жакыныраак көрсөтүп айтып берем. Негизи бунун тарых окуясы бар экен. Бир аз эсимден чыгып атат. Кийин экскурсовод бизге айтып берген. Көбүнчө экскурсияда англисче болгон үчүн кээ бир нерсесин түшүнүп, кээ бир нерсесин түшүнбөй, ар бир гидтин да англис тили өзүнүн эне тили болбогондуктан жакшы түшүнө бербейт экенсиң да. Алдыгы дубалдарда төрт бурчтук кирпичтерди көрүп атасыңар го. Ошол жерде ар кайсы тилде сөздөр жазылып турат экен да. Мынакей мен сиздерге көрсөтүп атам. Ар кайсы тилде, арабча, фарсча, орусча. Атүгүл мени таң калтырган нерсе кыргызча да таптым. Кытайча, япончо, бир эле сүйлөм ошо ар бир тилде которулуп жазылган экен да. Негизи илгериги бул жер караван-сарай болуп, эски шаарда шелковый путь деп коет го, жибек жолунан көп Индиядан, Кытайдан келген торговецтер ушул эски шаарга келип токточу экен да.
Ошондуктан бул жер эл аралык жер болгон үчүн ушундай дубалдарга ар кайсы тилде жазылган экен. Атүгүл кыргызча да жазуу бар болчу. Жүрөктөн чыккан мээрим ар дайым болсун дегенби, ушундай мааниси, ушундай бир сүйлөм да. Мына анан шаардын ичинде кыдырып жүрүп тарткан сүрөттөрүбүз. Мен да сүрөт тартып жүрсөм, досум мени да кошуп тартып коюптур. Анан кийин түрлүү да, таң каласың да, илгеркилер канчалык чыгармачыл адамдар болгон да. Кандай гана кызыктуу дубалдарды, эшиктерди, айнектерди жасашкан да, абдан кооз кылып. Бул болсо девичья башня деп коет экен. Кыз кулеси, жана Турцияда да кыз кулеси деген бар болчу. Ошо кыз кулеси деп, бул канча жолу Бакуну басып алса да, буну эч качан кыйрата албай коюшту да. Ошо эски шаардын ичинен да жаңы шаарды көрүнүштөрүн тартып койдум. Мына ичинде ушинтип кааласаңар экскурсияны жанагындай арабага отуруп экскурсия кылса болот экен, жөө басса болот экен. Тыт алып сатып жүргөн экен, бир киши алып жедик. Абдан даамдуу экен. Күн абдан ысык болду. Жай эрте эле келген экен. Анан бул болсо илгери чиркөө болчу экен. Экскурсовод гид айтып берген боюнча, гид эки тилде болот да, түркчө анан англисче. Мен тиякты да угуп аттым. Ошо чиркөөнү кантип кыйратып салганын айтып берди. Бул кыз мунарасы кантип курулган, экинчиси канчан жыл курулган, биринчи эле бар болчу деп. Анан бир ичери киргизип кетишти бир жака. Биз эч качан ойлобойт элек ушул жака кирсе болот деп. Ичине кирсең, ичи да өзүнчө музей. Просто илгерки ошо караван-сарайда алыстан келген адамдар ушунун үстүндө жашачкан көрүнөт. Үстү жатакана болчу экен. Астында болсо ушинтип эс алуучу жай болчу экен да. Анан кийин бунун ичи да аябай кооз экен. Аябай таң калдым. Мондай жер астында да бир нерселер илгери болсо керек. Буну да айтып түшүндүрө алышкан жок. Бирок азырынча заманбап боюнча ушинтип айнек менен жаап коюптур көрүнсүн деп. Ушундай жатаканалар болгон экен. Бул жактан да сүрөткө түшүп койдум. Анан кийин видеого да тартып карасаңар, кандай кооз, кандай сонун жер да. Кадимкидей ушул жерде жашап, кадимкидей эс алгым келет экен да. Жакшылап айтып берген киши болсо, башынан баштап каерде эмне болгон. Ар кандай ушундай сувенирлер сатылат экен. Аларды да карап чыктык. Эмелер, сөйкө, ар кандай илгерки нерселер сатып алса болот экен. Ошо Азербайжан акчасына. Ушинтип бияктан да кыдырып чыгып, негизи двойные ворота деп коет экен. Ошого жакын калдык. Ошо эски шаардын бүтө турган эки эмеси бар экен да, дарбазасы. Ага чейинки биз дагы сол тарабын, оң тарабын көрүп, бул жакта хамам деди окшойт, ошо илгерки хамам бар болчу деп, мынакей хамамдын эмеси экен. Бир жерде ушул жерге келип эс алчу экен деп. Алыстан жол жүргөндө мына могу эки дарбаза, эки дарбаза менен бүтөт экен. Биз сыртка чыктык. Сырттан да сүрөткө түшүп коелу дедик досубуз менен. Анан бул жакта да өзүнчө фотосессия кылып жибердик. Могу мунаралардын жанында, эки чоң мунаранын жанында. Аябай жагат ушулардын жанында сүрөткө түшкөн, кармалаган, караган, өзүмдү илгерки заманга оюмда жылдырып алып барып элестетип ушинтем да. Анан Борани деген ресторанда айтышты. Биздин анткени курсагыбыз ачты, эми тамак жеп, үйгө кетели, эс алалы деп. Анан Боранияга келип, булардын Азербайжан шорпосун ичип көрдүк. Анан кийин ар кандай шашлыктарын жеп көрдүк. Мына достор, сиздерге абдан жакты деп ишенем. Лайк басып койгула, комментарий жазып койгула. Ким Азербайжанда, Бакуда болду, жазып коюңуздар. Кубанычта болом. Эмки видеомдо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.